Мен Ақсақынова Гүлсүн Ишмухамбетовна Ош областынын Өзгөн районунун Акжар айыл өкмөтүнө караштуу Какыр айылынан келдим. Какыр айылдагы номер 21 Сатыбалды уулу Жолдош атындагы орто мектебинде математика мугалими болуп иштеп келем. Эл агартуунун отличниги мен окуучуларым көптөгөн райондук, областтык олимпиадаларга чейин алып барып жүрдүм. Анан 2012-жылы ошо айылдагы көйгөйлүү ушундай маселелерди неме кылып туруп, ошолорго кичине аралашайын деп, ошо жергиликтүү кеңештин депутаттыгына аттангам. 2012-жылы 16-жылга чейин депутат болдум. Мен эми көбүнчө аял киши болгондуктан көбүнчө жана ашыкча ырым-жырымдарга неме кылдым да, ашыкча ошо ысырапкорчулуктарды жок кылуу боюнча неме көптөгөн ошо иштерди алып бардык. Андан тышкары жанагы эркектердин аялдарга болгон зордук зомбулугуна ошого каршы дагы көптөгөн иштерди алып бардык ошо депутат болуп турганда. Азыр дагы менде мына депутаттыкка баруу дагы эң негизги немем эле ошо айылдагы көйгөйлүү маселенин бири болгон. Азыр ошо бизде азыр мектебибиз дагы кичине дагы бир 100 орундук мектепти дагы коштурганга мындай. Анан балдар бакчасы, мамлекеттик балдар бакчасы жок да, менчик эле бирөөнүн үйүндө балдар бакчасы бар. Ошол балдар бакчасындагы заманбап балдар бакчасын курдурууга кичине салымымды кошсом деп ойлоп атам да. Ошондой эле айыл өкмөтүндөгү көптөгөн жанагындай коррупциялык иштер болуп атат да, жанагы жаш үй бүлөлөргө берилбестен көптөгөн жанагы үй таам салуу боюнча участоктор, ошолорду жаштарыбыздын көбү анан ошого байланыштуу мындай иштери жок болуп, анан жанагынтип миграцияга кеткенге айласы болуп атышат да. Ошолор ошондой маселелерди чечиш үчүн анан кийин ушул жергиликтүү кеңештин депутаттыгына аттандым да.